рак оорусун кантип аныкташат? Диагноз коюудан мурун кандай процедуралар жасалат жана аныкталгандан кийин кандай иш-чаралар өткөрүлөт? Рак оорусу негизинде цитологиялык же гистологиялык изилдөө өткөндөн кийин, ошондон кийин эле койсо болот да. Если ошондой диагноз коюлса, андан кийин аялдын полностью денеңин бүт анализдерди тапшырып аныкташ керек да. Ошондо көп процедура бар. Эң алдыңкы процедура УЗИден өтүш керек. Ички органдарды карап, өпкөнү көрүш керек. Анан кийин кан тапшырыш керек. Табарсыздыкты, анан кийин түз эчегин изилдеш керек да. Андан кийин стадия коюлат. Стадиядан кийин билинет кандай лечение керек да. Негизинде рактын оорулары, залалдышыштар. 3 основной методдор бар. Это химиотерапия, операция, анан кийин лучевая терапия деп коет да. Ошонун комбинациясы көп да. Кандай стадия, кандай шишик болсо, ошол мындай аралашып кетет да. Ошон үчүн көп кишилер ойлойт деген, бир операция жасалса ошол менен бүтүп калат деп. Андай туура эмес деген. Негизинде рак оору, это оору аябай өтө оор, ошон үчүн айлап дарыланышы мүмкүн да. Ошол бизге келген дарыгерге биз ошону түшүндүрүп беребиз. Бир эле метод менен бүтүп калбайт. Көпкө дарыланат депчи. Ошо. Сиз бир аз убактысы жөнүндө дагы айтып кеттиңиз. Негизи рак оорусу бар деген диагноз коюлгандан кийин канча убакыт кетет адамдын дарылануусуна? Рак деген диагноз коюлгандан кийин стадиясы коюлат. Андан кийин билинет кандай бизге дарылоо лечение керек да. Ошондо билинет, бир айдан бир 5-6 айга чейин дарыланышы мүмкүн да. Анан кийин дары бүт баары лечение алгандан кийин ал жөн эле үйгө кетип калбайт. Ал сөзсүз бизге кайра келип туруш керек. Келип турганда биздин биринчи максатыбыз жана оору кайра кайталыш келгенде рецидив деп коет. Ошону башында аныктап лечение алгангачы. Бирок көптөрү кайра келишпейт. Ошон үчүн өчүп кеткенден кийин кайра келишет. Ошон үчүн деген мен бир дагы кыстырма айтып кетейин. Лечение бүткөндөн кийин все равно квалифицированный специалисттин наблюдениесинде болуш керек да. Рактан толугу менен айыгып кетүү мүмкүнбү? Канчанчы стадияда адам айыгып кетет? Эми рак деген приговор эмес да. Если аныкталганда биринчи же экинчи стадия болсо 70%га чейин жакшы болуп кетет да. Дарылангандан кийин бейтаптын жашоосу кандай өзгөрүшү мүмкүн? Андан кийинки кесепеттери барбы? Негизинде мындай да. Лечение бүткөндөн кийин биздин көбүнчө эле пациенттер, бейтаптар өзүн мурунку жашап аткандай эле кайра эле жашай беришет, иштей беришет. Бирок бизден мониторинг деп коет, ай сайын келип текшеринип турса, анан эчтеке таппасак ошондой болот да. Жашоосунда бир эле ошол өзгөрүү болот экен да, мал менен келип. Мал менен келип бизге текшеринип туруш керек да. Эми ар кандай лечение алышы мүмкүн. Если өтө оор болуп кетсе, анда, конечно, бир физический ограничение болот, диетадан ограничение болот. Мындай көптөрү деген өзүнүн жашоо образын өзгөртүш керек да. Потому что если, скажем, оорудан алдында темеки чегип, там жаман бир иштер жасап жүрсө, андай болбойт да. Ошон үчүн биздики көбүнчөсү биз айтып беребиз. Мындай диета кармаш керексиң, өзүңдү мындай сакташ керексиң. Мындай жүрүш керексиң, самое главное бизден текшерип туруш керексиң да.